Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Өткен сабақта 3 негізге киришүүдөн алдыңкы 3 мукаддиманы, 3 киришүүнү окуп өттүк. Эми мына бүгүнкү сабактан баштап 3 негизди окууга киришебиз. Якул шейх рахимахулла айтат: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Eğer sağa айтылса, ар бир инсан билүүсү важип болгон 3 негиз эмне деп сага айтылса, же сенден суралса, айтканың пенде Раббисин таанып билүүсү, жана динин таанып билүүсү, жана пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды таанып билүүсү деп айткан деп айтып жатат. هذه هي الأصول التي سميت بها هذه الرسالة الأصول الثلاثة، وهي أصول العلم الشرعي أو أصول المعرفة الصحيحة. Мына ушул негиздер, мына ушул рисаладагы мына ушул негиздер 3 негиз деп аталган. Шарият илиминин негизи мына ушул 3 негиз. Шарият илиминин негизи да мына ушул 3 негиз. Же сахих болгон негиздерди таанып билүү. Ал-аслул аввал, биринчи негиз ма'рифатул абди раббаху. Пенде Раббисин таанып билүүсү. بأنه الله الخالق لكل شيء المتفضل على عباده بجميع النعم المستحق للعبادة. Чындыгында Аллах Таала бардык нерсенин жаратуучусу. Чындыгында Аллах Таала ар бир нерсенин жаратуучусу. Жана бардык пенделерине неимат берүүчү, ибадатка татыктуу болгон зат. Мына ушул биринчи негиз. Al-aslu thani, ikinci negiz ma'rifatu dinin İslam allazi ba'athahu Allah bihi Rasulahu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber alıp kelgen dindi tanuu. Bima yeşteminu aleyhi min aqaidi ve ahkam, min aqaidi ve ahkam. Oşol dindegi akida masalelerin jana fiqhi ökümdördü bilүүsü. İslam dinini tanıp bilүү bul akida masalelerin jana fiqhi ökümdörдү öz içine kamtıydı. Bul ekinci negiz. Pende tanıp bilүүsü, үйрөнүүsü millet bolgon, vacip bolgon ekinci negiz. Al-aslu thalith, üçüncü negiz ma'rifatun nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanıp bilүү. Ennehu rasulun min indillahi ilen nasi kaffe cabil huda ve dinil hak. Çındığında bul elçi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala tarafından adamlardan jalp adamzatqa hidayat menen hakikat din menen jiberilgen elçi bolot. Elçi jana peygamber bolot. Ve hadihi al-usul thalatha hiya allati yus'alu anha al-insan fi qabrihi. Mına uşul 3 negiz tuuralı insan kabrında suraladı. Mına uşul 3 nerse tuuralı, 3 negiz tuuralı insan kabrında suraladı. Ve hiye fitnatul kabr. Antkeni kabr fitnası var. Fitnatu kabr, bundan maksat fitnatu kabr. Köptögön hadislerde Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den köptögön dualarında oşol kabr fitnasынан saqtoonu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytıp үйrөтүп ketken. Oşonduktan daima biz öz dualarımızda kabr fitnasından saqtoosunu Allah Taala'dan surayız. Kema ja fi hadith al-Barra tawil fi sifati qabd ar-ruh al-mu'min wal-kafir ve anna al-mu'min iza udiya fi al-qabr. Bul kabr fitnası tuuralı, mına şu kabırdagı
ошол момун киши менен капыр инсандын абалы кандай болору Барра ибн Азиб радиаллаху анху хадисинде, мына төмөнкү азыр окуй турган хадисте келген. Бул хадис узун хадис. Ошол момундун жана капырдын рухуну алуунун сыпаты тууралуу бул хадисте кандай түрдө момун кишинин жаны алынат, кандай түрдө капыр кишинин жаны алынат. Мына ушул узун болгон хадисте баяндалган. Мына момун киши кабырына коюлганда я'тихи малакан фаюжлисани. Эки периште келип, ошол кабырга коюлган кишини отургузуп, фаякулани лаху ман раббук. Жана ал экөөсү ага айтат. Сенин Раббиң ким деп мына ушул суроону берет. Фаякул рабби Аллах. Жана ал ошол өлгөн киши майит менин Раббим Аллах деп жооп берет. Фаякулани лаху. Жана экинчи суроосу мына экөө айтышат, эки периште ма динук дейт. Сенин диниң эмне, сенин диниң кайсы? Кайсы динденсиң? Кайсы диндесиң деп сурайт. Дини тууралуу сурайт. Диниң эмне деп сураганда фаякулу дини ал-ислам. Менин диним ислам дейт момун киши. Фаякулани лаху. Жана ошол эки периште айтат: ма хаза ар-ражулу аллази буиса фикум. Силерге жиберилген, силердин араңардан жиберилген киши ким деп пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу сурайт. Эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки өлгөн адамдар кабырга кирсе, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралышат. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин өлгөн адамдар ошо Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам доорунда заманында өз пайгамбарынын заманында жашап өткөн пайгамбарлар, о жашап өткөн адамдар өз пайгамбарларынан аларга жиберилген пайгамбарлардан суралышкан. Жанагы киши кала фаякул, өлгөн киши айтат, жана кабырга коюлган. Хуа Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Момун кишинин жообун караң. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам деп жооп берет. Фаякулан, дагы эки периште сурайт. Ва ма юдрика, бул нерселер тууралуу кандай билдиң дегенде, фаякулу караату китаб Аллах ва фааманту бихи ва саддакту. Мен Аллах Тааланын китебин окудум, жана ага иман келтирдим, жана аны тастыктадым, ырастадым дейт. Фаюнади мунади минас сама, асмандан бир чакыруучу чакырат. Ан кад садака абди, чындыгында ошо менин пендем ырастады, тастыктады дейт. Фафришуху минал жанна, ага бейиштен ошол килем жайгыла, төшөк жайгыла делинет. Валбисуху минал жанна, жана жаннаттан кийиндиргиле дейт. Вафтаху лаху баба минал жанна, жана бейишке карай анын кабырынан бир эшик ачып койгула дейт. Кала фаятихи мин раухиха ва таййибиха. Жана айтат, жана чакыруучу. Ага жакшылыктардан жана бейиштин жыттарынан келип турсун дейт. Келип турат дейт. Факала фаюфсиху лаху фи кабри мадда басари. Анын кабыры өзү көзү жете турган жерге чейин кеңейет экен. Көзү жете турган жерге чейин кабыры кең болот экен. Кал, эми мына ва иннал кафир иза удия фи кабри я'тиhi малакан фаюжлисани фаякулани лаху ман раббук фаякулу ха ла адри. Капыр инсан кабырына коюлган кезде ага эки периште келип аны отургузуп ага айтышат экен. Сенин Раббиң ким? Ал айтат ха ла адри. Жана туталанып калат экен. Мен билбейт экенмин дейт экен. Фаякулани лаху, жана экөө дагы айтат экен, ма динук, диниң эмне деп дини тууралуу сураганда фаякулу ха ла адри. Дагы туталанып ошол ха ла адри, билбеймин дейт экен. Дини тууралуу суралганда дагы фаякулани ма хаза ар-ражулу аллази буиса фикум. Силердин араңардан жиберилген киши ким деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралганда фаякулу ха ла адри. Дагы ха деп
bilbeymin деп жооп берет экен. Ошондо фаюнади мунадин минас-сама, асмандан бир чакыруучу чакырат экен дагы, ан казаб, ал жалганчы болду. Фафришуху минан-нар, фафришуху минан-нар, ага тозоктон бир төшөк жайгыла. Валбисуху минан-нар, тозоктон кийиндиргиле. Вафтаху лаху бабан илан-нар, жана тозокко карай ошол кабырынан бир эшик ачып койгула дейт экен. Кала фаятихи мин харриха ва сумумиха, ошол тозоктун ошол ысыгынан жана заарларынан келип турсун деп айтат экен. Кала ва ядиqu алейхи кабри хатта тахталифа фихи адлаа, ошол кабыр ушундай тар кылынып, кабыры сыгып, кабыргалары бири-биринин ошол бири-бирине киришип кетет дейт. Кабыргалары. Аллаху сактасын. Ва юмкину ан юкал ан хадихи усулу ثلاثة معرفة الرسول والمرسل والرسالة، فالله هو المرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ودين الإسلام هو الرسالة. Бул рисалада китепте үйрөнүлө турган маселе, ол жер калып кетти. Ушул үч негизди дагы эмне деп атообуз мүмкүн дейт. Ушул үч негизди дагы эмне деп атасак болот. Муну айтып жатат, бул рисалада, ушул китепте үйрөнүлө турган маселе мурсил болгон затты тануу. Мурсил бул Аллах Таала пайгамбарын жиберип атат, китептерди түшүрүп атат. Мурсил болгон затты тануу, ким рисалатты жиберди, жана рисалатты алып келген затты тануу. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тануу, жана рисалатты тануу. Рисалат бул динди тануу. Мурсил болгон затты тануу, жана рисалатты алып келген затты тануу, жана рисалатты тануу. Мына ушундай деп атоодо мүмкүн экен. وقد ذكر الشيخ هذه الأصول مجملة وسيتكلم عنها بالتفصيل واحدا بطريقة السؤال والجواب. وطريقة السؤال والجواب طريقة تعليمية جيدة ومفيدة. Бул орунда шейх негиздерди жалпы түрдө айтты. Бул тууралуу алдында ошол бир-бирден сөз болот. Ошол сөз болгондо дагы суроо жооп иретинде бир-бирден сөз кылат. Биринчи негизди баяндайт, суроо жооп иретинде, андан кийин экинчи негизди баяндайт, андан кийин үчүнчү негизди баяндайт. Анткени суроо жооп менен баяндоо методу бул илим талап кылуу жолундагы эң жакшы пайдалуу метод болуп саналат. Суроо берет жана жооп берилет. Суроо жооп менен. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل الأصل الأول فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني أي خلقني وأنشأني ورب جميع العالمين بنعمه فهو المنعم على العباد بكل ما لديه من النعم وما بكم من نعمة فمن الله وهذا المعنى ماخوذ من معنى الرب فالرب كما سيأتي من معناه المالك والمنعم والمعبود. Эми فإذا قيل لك من ربك, эгер сага айтылса, сенден суралса, сенин Раббиң ким деп суралса, айткын, мени тарбиялаган, мени жараткан, тарбиялаган зат Аллах деп жооп берген дейт. Мени жараткан, мени жоктон бар кылган зат деп жооп берген. Жана Рабб жамил аламин ни'ами, өз неиматы менен аламдардын баарысын тарбиялаган зат деп жооп берген дейт. Раббисин кандай таанып билет? Бул албетте биринчи негиз, ошол пенде Раббисин кандай таанып билет деп мына ушул биринчи негизди окутуу менен андан кийин ошол Аллахтан Раббилиги тууралуу сөз болуп,
Андан кейін ибадат түрлерін баяндап, ошол ибадаттың бардық түрлері Аллахқа арналуысы керек екендігін шейх рахимахулла бірінші негізде баяндайды. فهو المنعم على العباد بكل ما لديه من النعم. Бұл ошол Рабби болгон зат пендесине немат жакшылыктарды берүүчү жана пендесидеги бардык немат жакшылык ошол Аллахтан экендиги. Мына Аллах Таала айтат: "Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах." Силердеги ар бир немат Аллах Тааладан дейт. Мына ошондуктан эгер бирөө суралса, "Мен Раббук", сенин Раббиң ким деп бирөө сураса, айтсын: "Мени жараткан, мени жоктон бар кылган зат Аллах" деп. Андан кийин бүткүл ааламдарды өз неаматы менен тарбиялаган зат мына ушул Аллах менин Раббим деп жооп берсин дейт. Ва хазал ма'на мa'khuzun min ma'na Rabb. Мына ушул маани ошол Рабб маанисинен алынган дейт. Фар-Рабб кама саяти min ma'na. Раббтин мааниси мына келгендей эле ал-Малик вал-Мун'им вал-Ма'буд. Раббтин мааниси дейт. Раббинин ошол Рабб сөзүнүн мааниси Малик, падыша, рызкы берүүчү жана Ма'буд, сыйынылуучу зат дейт. Ушул жерде эскерте кетүүчү нерсе Раббтин мааниси эмес. Мына Ма'буд Раббтин мааниси эмес. Раббтин негизги мааниси Халик, жаратуучу, ал-Малик, падыша, ал-Мудаббир, башкаруучу, тарбиялоочу. Мына ушундай мааниде. Мына азыр муну айтат. Кала ва хува ма'буди лейса ли ма'будун сиваху ва далилу каулуху та'ала. Ал менин сыйынылуучу затым, андан башка мага сыйынылууга татыктуу зат жок. Менин Раббим Аллах болгондон кийин, бүткүл аалам Раббиси Аллах болгондон кийин сыйыныла турган затта бүткүл аалам Раббиси болуусу керек дейт. Менин Раббим Аллах болгондон кийин, бүткүл аалам Раббиси Аллах Таала болгондон кийин сыйыныла турган затта бүткүл аалам Раббиси болуусу керек деп туруп, "Ваху ма'буди" деди. Ма'буд Раббтын лугавый мааниси эмес. Рабб сөзүндө лугавый ошол ма'будтун мааниси жок. Мындайча айтканда, бул жерде Рабб сөзүнүн ошол ма'буд сөзү ма'буд. Раббтын лугавый мааниси эмес. Шарих сөзүнөн Рабб, Малик, Мун'им, Ма'буд деп түшүндүрүлүп жатат. Бирок лугавый мааниси эмес. Раббтын ма'буд лугавый мааниси эмес. Буга далилди зикир кылды, далилди келтирди. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Бардык мактоолор бүткүл ааламдын Раббиси Аллахка таандык. Аш-шахиду каулуху Раббил аламин. Раббил аламин мына Аллах Таала бүткүл ааламдар Раббиси деп сыпатталып жатат. Алхамдулиллах, ас-санау куллуху ястахиккуху хуа Аллах субханаху ва таала. Бардык мактоо аруу Аллах Таалага гана таандык. Бүткүл бардык даңктоо мактоолорго Аллах гана таандык. Ва хуа Раббул аламин. Ал ааламдардын Раббиси. Кала шейх: "Ва куллу ма сива Аллах алам, ва ана вахидун мин залика ал-алам." Шейх айтып жатат: Аллах Тааладан бардык нерсе, Аллах Тааладан башка бардык нерсе алам. Аллахтан башкасынын баарысы алам. Мен ошол ааламдардын биримин. Ва ана вахидун махлукун мин жумлатул махлукат ва самават вал ард ва ма фихинна аламун. Ва кила суммият ал-мавжудат аламан لأنها علامة على خالقها. Мен ошол жалпы махлуктардан болгон бир махлукмун. Ошол жалпы махлуктардын ичинен болгон бир махлукмун.
Асмандар жана жерлер, жана алардын ортосундагы нерселер, барысы алам. Мына ошондуктан бардык маужудат, аламдагы ар бир нерсе ошол асмандар жана жердин арасындагы нерселер барысы алам. Ошондуктан барлык алам дейилет. Анткени аламдагы ар бир нерсе жаратуучунун бирлигине белги дейт. فإذا قيل لك بما عرفت ربك. Эгер сага айтылса, сен Раббиңди кандай таанып билдиң? Раббиңди сен өзүң сыйынып жаткан затты далилде бер дейилсе. Шундай суралса, ай би айи тариқатин عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. Сен кайсы жол менен ошол сен өз Раббиңди таанып билдиң деп суралса сенден, сен айткан мен аны аяттары менен жана махлуктары менен таанып билдим деп мына ушундай жооп бергин дейт. Мына бутка сыйынган, идылга сыйынган бир капыр менен ушул бир мусулман талашып тартышып калган кезде бутка сыйынган адам айтат экен, менин колумда турат, менин сыйына турган затым. Сеники кайда деп сурайт экен да. Сенин сыйынган затың кана, далилде берчи дейт экен. Мына ошондуктан мына ушундай суроо болуп калуусу мүмкүн, болуусу турган кеп. Мына ошондуктан сен Раббиңди кандай таанып билдиң дегенде, мына ол төмөнкү аяттарга көрө, аяттарда айтылган далилдерге көрө далилде берүүбүз керек. Арада шейх би каулихи, шейх бул сөзү менен эмнени каалады? Би аятихи ва махлуқатихи, ошол аяттары менен жана махлуктары менен таанып билдим. Аят белгилери менен жана аят белгилери менен жана махлуктары менен. Ал-аятул каунiyya вал аятул каунiyya hiya al-makhluqatu wal 'atfu fi qawli ayatuhu wa makhluqatihi. Ayatihi wa makhluqatihi la yadullu ala mughayira fil wasfi fal ayatul kauniyya makhluqat. Эми бул жерде аят белгилеринен жана махлуктардан максат бул аятул каунiyya. Аятул каунiyya мына ошол Аллахтын махлуктары. Бул жердеги атыф. Муну кандай түшүнөбүз? Ошондуктан кээ бир алымдар эмне дешкен? Бул орундагы вау атыф тафсир дешкен. Атыф тафсири дешкен. Анткени аят эки мааниде келет. Аят белги эки мааниде келет. Шари'i аяттар бар, кауни аяттар бар. Шари'i аяттар бар, кауни аяттар бар. Шари'i аяттар Куран аяттары. Кауни аяттар бүткүл Аллах жараткан нерселер. Биз Аллахты кайдан таанып билебиз, мусулмандар? Кайсы далил менен билебиз? Албетте биз көбүнчө мына Куран-ы Каримге иман келтиргенбиз. Ар бир мусулманга ошол Курандагы шари'i аяттар менен ошол иман келтиргени анык. Бирок эми бир капыр инсанга ошол кауни аяттар динге кирелек адам ошол аламга бир ой жүгүртө турган болсо, бул аламдын жаратуучусу бар экендигин билет. Ал шари'i аяттарга иман келтирбейт алга шари'i аяттарга. Бирок кауни аяттарга эгер акылын иштетсе, ой жүгүртсө, бул аламдын жаратуучусу жалгыз бирөө экендигин түшүнүп жетет. Демек, бул орундагы аят белгиден максат кауни экенин тафсирлеп, вау атыфты келтирип, махлуқати деп айтуу менен кауни аят максат кылынганын алымдар вауду атыф тафсири дешкен.
Аллахтың шар'i аяттары да далил болады капырларға. Қалай берсе капырға болса да далил болады шар'i аяттар. Қайсы тараптан делінсе, ақли далилдер Құранда бар. Bir эле ақли далил ошол капырға дагы жетиштүү болот. Мына Аллах Тааланын ошол аят белгилеринен قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. Mına Allah'tan ayet belgileri tün, kündüz, gün, ay, жана mahluklarından 7 kat asman, 7 kat jer, жана ekönün ortasındağı nerseler. ولا يخفى أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات هي آيات ومخلوقات هي آيات ومخلوقات والسماوات والأرض وما فيهن من هي آيات ومخلوقات قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون فهذه الآيات الكونية. Yemi jaşırın emes. Tün, kündüz, gün, ay bul Allah Taala'nın ayat belgileri jana mahluklar ekendigi. Jana 7 kat asman, 7 kat jer, jana ekönün ortasındağı nerseler Allah'tın ayat belgisi jana mahlukları ekendiginde şek kümön jok, jaşırın emes bul. Mına Allah Taala mına bul nerseler özünün ayat belgisi jana mahluklar ekendigin mına öz sözünde mına bayandagan asman jana жердин жаралуусу анын ayat belgilerinden deydi. Allah Taala'nın birligin dalildep turgan ayat belgilerden. Mına ушул insan balası жердин жаралуусуна жана асмандын жаралганына, асмандарға карап, жана жерге карап өз акылын иштетүү менен, ой жүгүртүү менен мына ушул асман жерге карап Аллахтын бир экендигин таанып билсе болот. Мына ушул асмандар жана жерлер Аллахтын бир экендигин далилдеп турат. Мына жерде ишенинген адамдар үчүн аят белгилер бар дейт. Жана биз асманды түшүп кетүүдөн сактап койдук дейт. Там сыяктуу көтөрүп сактап койдук. Алар болсо Аллах Тааланын бул аят белгилеринен Аллахтын бирлигин, жалгыздыгын далилдеп турган аят белгилерден жүз бурушууда дейт. Мына ушул аяттар барысы кауни аяттар. Кауни аяттар. Мына Аллах Таала ушундай чоң болгон жерди кармап турат. Жерди кармап турат. İnsan mına ушул нерсеге деле акылын иштетсе болот. Жана ошондой эле мына глобус. İnsan ошол жердин шар сымал экендигини ошол глобусту билебиз го. Ошону дагы бир нерсе менен тиреп койгон. Бир нерсеге карматып койгон. Ошол глобус дагы өзүнчө турбайт. Бир нерсеге илип койгон, бир нерсеге тиреп койгон, бир тирегичти коюп. Ошол нерсе тирелип турат ошол глобустагы. Же байланып турат, же илинип турат. Ушул жерди дагы Аллах Таала кармап турат. Асманды дагы Аллах Таала эмне? Биздин үстүбүзгө түшүп кетпей турган кылып сактап койгон, көтөрүп койгон. Мына вад-далилу каулуху таала: "Ва мин аятихи ал-лейлу ван-нахар ваш-шамсу вал-камар ла тасджуду лиш-шамси ва ла лил-камар васджуду лиллахи аллази халакахунна ин кунтум iyyahu ta'budun идан хунна махлукатун مخلوقات وآيات أي علامات على خالقها وصانعها ومحكم نظامها. Allah Taala'nın ошол бирлигин далилдеген аят белгилерден түн, күндүз, күн, ай мына деп туруп, эми күнгө дагы жана айга дагы сажда кылбагыла деди. Аларды жараткан Аллахка сажда кылгыла, эгер Аллахка сыйынуучу болсоңор дейт. Мына ушул махлуктар Аллах Тааланын
ошол жаратуучу экендигин белгиси. Мына ушул нерселердин баарысын Аллах Таала жараткан жана аларды бир тартипке салып койгон зат экендигин далилдеп турат. Мына ушул күн, күндүз, ай, күн, түн, күндүз, мына ушул нерселердин, мына ушул махлуктар, мына ушул Аллахтын аят белгилери Аллахтын бир экендигин далилдеп турат. Мына ушул жерде мына ушуга ылайык бир аятты келтирсе, Хадж сүрөсүнөн ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Карабайсыңарбы? Чындыгында Аллах Таалага асмандардагы жана жердеги нерселер сажда кылышат дейт. Деп туруп, мына күн, ай, жылдыздар, тоолор, дарактар, айвандар жана көпчүлүк адамдар сажда кылышат дейт. Ай, күн Аллахка сажда кылат. Ай, күн Аллахка сажда кылат экен. Асман, жер ортосундагы нерселердин баарысы Аллахка сажда кылат. Мына ол эгер акылыбызды иштетсек азыр, асмандар жана жердеги нерселердин баарысы Аллахка сажда кылат дегенде, күн менен айда кирип кетиш керек. Жылдыздар дагы, жана тоолор дагы, дарактар дагы, айванаттар дагы кирип кетиш керек. Эмне үчүн Аллах Таала бул жерде дагы өзүнчө мына күн, ай, күндүз, күн, ай, жылдыздар, тоолор Аллахка сажда кылат деп өзүнчө дагы келтирди. Анткени адамдар ошол нерселерге сыйынгандыгы үчүн. Өзүнчө адамдар ошол күнгө, айга сыйынгандыгы үчүн. Бул нерселер сыйынууга татыктуу эмес экендигин мына кайра мына Аллах Таала Фуссилат сүрөсүндө жана айттык: "Ла тасжуду лиш-шамси ва ла лил-камар." Айга дагы, күнгө дагы сажда кылбагыла. Аллахка аларды жараткан Аллахка сажда кылгыла деп. Мына ол жерде күн менен ай Аллахка сажда кылат деп айтып жатат. Бизде бир ширки, бир ошол иш бар, бир ширк бар. Ар бир айда ай жаңырганда, ай көрүнгөндө ошол айга карап туруп, ошол рызкы сурашат, жакшылык сурашат. Ошол айга карап, күнгө карап ширк кылган адамдар бар. Кайра ай менен күн Аллахка сажда кылып атат. Эми инсанга келгенде баары инсан сажда кылбады. Ошондуктан ва кафирун хакка алейхи азаб. Алардын көп азапка душар болду дейт Аллах Таала. Ва ман юхинилла фама лаху мин мукрим. Кимди Аллах кордоп кое турган болсо, аны көтөрүп кое турган, урматтап сыйлап кое турган эч ким жок дейт. Мына ошондуктан Аллах Таала чыныгы сыйынылуучу зат. Ва каулуху таала, мына далил келтирди. Аллах Тааланын төмөнкү сөзүнө: "Инна раббакумуллаху аллази халакас-самавати вал-арда фи ситтати айямин сумма става алал арш. Югшил лейла ан-нахар يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم ومسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين." Чындыгында силердин Раббиңер ал мына ушундай зат, асмандар менен жерди 6 күндө жаратып, андан кийин өзүнүн аршына көтөрүлгөн зат дейт. Югшил лейла ан-нахар. Түндү күндүзгө ошол орогон жана түн күндүздү шашылган абалда кууп жүрөт дейт. Жана күндү жана айды жана жылдыздарды өзүнүн буйругуна башы ийдирип койгон дейт. Эми жаратуу жана буйруу
Allahqa таандык. Аллах жаратат го. Эми Аллах жараткан болсо, Аллах Тааладан башкага ибадат кылынабы? Буйруу жаратуу Аллахка таандык эмеспи? Мына көңүл бургула, аля лахул халq вал амр. Буйруу жана жаратуу Аллахка таандык дейт. فهو خالق هذه الأوالم وله الأمر فهو الذي يدبر هذه الأوالم بأمره سبحانه وتعالى. Мына ошол зат жаратуучу. Мына ошол бүткүл аламдарды жаратуучусу, ага мына буйруу ал жараткандан кийин ал буйрат да. Ал гана мына ошол аламдарды тарбиялай турган, жана мына ошол аламдарды тарбиялай турган өз буйругу менен. Мына ошол аруу Аллах Таала экен. Аруу Аллах Таала. Мына ушул пенделер Раббисин ушул махлуктарга карап таанып билет. Мына ушул махлуктарга карап пенделер Раббисин таанып билишет. Ва ма'рифатул ибад раббахум би аятихим ма'рифату aqliyya. لأن من ينظر في هذه الآيات ويتدبرها يدرك أن لها خالقا وأن الذي خلقها حكيم وعليم. Мына пенденин Раббисин таанып билүүсү, мына ушул акылын иштетип, акыл менен таанып билүүсү, мына ушул Аллах Тааланын мына ушул аят белгилерине карап туруп, акли далил менен, мындайча айтканда, кауни аяттарды келтирүү менен пенде өз Раббисин Аллах Тааланын аяттары менен акылы менен таанып билет. Аллах Тааланын аяттарына, белгилерине, аят белгилерине ой жүгүртүү менен пенде Раббисини акылы менен таанып билет. Мына ушул күнгө, айга, түнгө ой жүгүртүү менен. Ким мына ушул, анткени мына ушул аят белгилерге ой жүгүртсө, ал Аллах Тааланын чыныгы жаратуучу зат экендигин түшүнүп жетет. Анткени Аллах Таалаларды жаратты, ошол Аллах Таала хаким, алим болгон зат дейт. Ва кадирун ва азимун субханаху ва таала. Аллах Таала жаратууга кадыр, улуу болгон зат. Бул эми биз азыр айткан маселелер Аллахты махлуктарына карап таанып билүү. Мына ошондой эле сыпаттарына да далалат кылат. Мына ошондуктан тадаббур кылуу керек. Аллахтын бул аят белгилерине, махлуктарына тадаббур кылуу керек. Тадаббур дегени ошол ой жүгүртүү керек. Мына ошондо пенде Аллахты чыныгы жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, жаратууда, рызкы берүүдө, өлтүрүүдө, башкарууда жалгыз зат экендигин пенде таанып, түшүнүп жетет. Бул эми Аллахтын махлуктарына карап таанып билүү, аят белгилерине, махлуктарына карап туруп таанып билүү. Бул ошол биринчи жол. Экинчи жол, биринчи түрү да эми таанып билүүнүн. Ва-тарику ас-сани ли ма'рифатилlah huwa al-wahyu alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu. فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما بين لنا في كتابه ومنها أنه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى. Мына экинчи түрү бул Аллах Тааланы таанып билүүнүн. Ошол Аллах Таала жиберген элчилери, ошол Аллах Тааланын вахиси менен таанып билүү. Мындайча айтканда, ошол Аллах Таала ошол нерсе менен элчилерине жиберген нерселер аркылуу таанып билүү. Мындайча айтканда, вахи аркылуу таанып билүү. Вахинин эмне? Ошол өз элчилери аркылуу адамдарга түшүрдү. Муну менен биз Раббибизди ысым сыпаттарыны өзүнүн китебинде кандай баяндаган болсо, дал ошондой таанып билебиз. Аллахтын китеби аркылуу Аллах Тааланы таанып билебиз. Мына Аллах аллази, ушундай зат, андан башка сыйынууга андан башка сыйынууга татыктуу зат жок.
болгон ал Аллах, Аллаху лази ла илаха иллаху. Ошол өзү гана сыйынууга татыктуу болгон зат, мына әл-Малик, әл-Куддус, әс-Салам, әл-Муъмин, әл-Мухаймин, әл-Азиз, әл-Джаббар, әл-Мутакаббир. Аллах Таала мушриктерди сыпаттаган айып кемчиликтерден таза болгон зат, мына ал Аллах, Халик, Бари, Мусаввир деген мына ушундай. Эми хада тарифу мин Раббина лана би тарик ал-вахи ва шара. Мына ушул аныктама, ушул Раббибизден болгон мына ушул аныктама ушул вахи жолу аркылуу, шарият жолу аркылуу болуп жатат. فالله عرف عباده بنفسه بآياته الكونية وهي المخلوقات وبآياته الشرعية وهي آيات القرآن. Allah Taala özünü pendelerine tanıştırdı, özünün kavni ayatları menen. Alar mahluklar bolçu. Jana ekinçisi şer'i ayatları menen, al Kur'an. Birinci oşol Allah Taala özünü tanıştırıp atat, kavni ayatlar menen. Күн, айды, жерди, ошол чоң болгон махлуктарды мисал келтирүү менен Аллах Таала өзүнүн не таныштырып жатат, билдирип жатат. Жана ошондой эле экинчиси шар'ий аяттар менен. Ошол ал Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Карим менен. Кур'ан-ы Каримдеги аяттар менен. Эми Якулу шейх рахимахулла ва рабб хуал ма'буд. Бул жерде шейх рахимахулла айтып жатат, Рабб деген бул ма'буд дейт. Сыйынуучу зат дейт. Ва рабб ал-халиqu ли кулли шей al-murabbi li ibadihi bi ni'amihi huwal mustahiqqu lil ibada subhanahu wa ta'ala. Rabbi sözünün lugattagı manisi ma'bud demekçi emes. Buga da azır bunu jogorуда aytat. İbn Kesir rahimahullah sözünü keltirүү menен buga dalil İbn Kesir rahimahullah sözünü aytat. Mına al-khaliqu li hadihi eşya huwal mustahiqqu lil ibada. Мына ушул нерселердин жаратуучусу ал ибадатка татыктуу деп жатат. Мына акыйкый чыныгы сыйынууга татыктуу болгон зат, Рабб болгон зат. Башка ибара менен айтканда дүйнөдө инсандар сыйына турган нерселер көп. Мусулмандар Аллахка ибадат кылат. Мусулмандардан башка адамдар башка нерселерге сыйынышат. Мисалы үчүн айга сыйынат, күнгө сыйынат. Мисалы үчүн Индияда сыйынбай турган нерсе калган эмес болсо керек. Бар нерсеге сыйынып кетишкен алар. Бирок ар бир инсан сыйынып жаткан нерсеси акыйкат экенин далилдеп бериш керекпи? Сыйынуучу зат бирөө болот. Меники туура, сеники туура эмес болуусу үчүн не кылуу керек? Далилдеп берүүбүз керек болот. Чыныгы сыйынуучу заттын эки сыпаты болуусу керек. Чыныгы сыйынуучу затта эки сыпат болгон болуусу керек. Мусулмандар сыйынган затта, мына ушул Аллах Таалада мына ушул эки сыпат табылат. Биринчиси жаратуучу болуусу керек. Жаратыла турган болуш керек. Жаратуучу болуусу керек. Бүткүл аламды башкарган, пайда зыян берген, тарбиялаган, өлүктөн тирүүнү чыгарган, тирүүдөн өлүктү чыгарган, пенде ал затка өз муктаждыгын арызданган, айткан, мына ушул зат Аллах болот. Мына ушул сыпаттардын баарысы Аллахта табылат. Анткени Аллах жаратуучу, жоктон бар кылуучу зат. Жаратуучу дегенде жоктон бар кылуучу зат да. Мына ошондуктан мына ушул жаратуу сыпаты бул Аллах Таалада табылат. Ошол экинчи сыпаты толук сыпаттарга ээ болуу керек. Толук сыпаттар менен сыпатталган болуубуз керек. Бул толук сыпаттар Аллахта табылат. Аллах сыпатталган сыпаттар менен
Эч ким сыпаттай албайт. İnsan баласынын сыпаттары дагы, insandan башка махлуктардын сыпаттары дагы чектелген. Мына ошондуктан чыныгы сыйынылуучу зат бир гана Аллах, толук сыпат Аллахта табылат. Мисалы үчүн бир убакыттын өзүндө эле жалпы адам баласынын дуасына Аллах Таала жооп берет, өз мүлкүнөн берет. Өз мүлкүнөн берген кезде, сунган кезде мүлкүнөн эч бир нерсе азайбайт. Мүлкүнөн эч бир нерсе азайбайт, жана башка ушул сыяктуу. Толук сыпат Аллахта табылат экен. Мына Аллах өзүнүн чыныгы илах экенин далил кылып, рубубият таухиди менен асмаи ва сифат таухидин, улухият таухидине далил кылган. Анткени ар бир инсан баласы Аллахтын рубубият сыпатын моюндайт. Таухид рубубия, таухид улухияга далил. Дана таухид ал асмаи ва сифат, таухид улухияга далил. Мына Аллах Тааланы мына жогоруда айтып өткөнбүз. Жанагы аят. Хуаллаху ал-Аллах аллази. Мына ушундай зат ла илаха илля хуа. Андан өзгө сыйынууга татыктуу зат жок, андан өзгө илах жок, ал Аллах деп атат. Хуаллаху аллази ла илаха илля. Мына жоону караң. Ал Аллах хуал малик. Ал падыша, ал-Куддус, ас-Салам, ал-Муъмин, ал-Мухаймин, ал-Азиз, ал-Джаббар, ал-Мутакаббир. Ал-Халиq, ал-Бари, ал-Мусаввир. Мына Аллах Таала өзү мына ушул толук сыпаттары менен өзүнүн мына ушундай татыктуу, толук зат экендигини далилдеп бизге баяндап берип атат. Мына والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Мына Кур'ан-ы Каримдеги биринчи таухид буйругу. О адамдар, силерди жараткан жана силерден мурдакыларды жараткан Раббиңерге сыйынгыла дейт. Мына убуду дегенден улухиятка далил. Сыйынгыла дейт. Кимге? Раббакумуллази. Бул рубубиятка далил. Силерди жараткан жана силерден мурдагыларды жараткан затка сыйынгыла дейт. Ошол зат الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ал силерге жерди төшөк кылды, асманды чатыр сыяктуу көтөрүп, асмандан суу түшүрүп, силерге рызкы болуусу үчүн мөмө жемиштерди жерден чыгарып койду. Эми билип туруп Аллахка бир нерселерди теңдеш кылбагыла дейт. Мына Аллах Таала рубубиятын келтирип, улухиятка далил кылды. Эми Аллах Таалага моюндайсыңар Аллахтын жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу экенин. Эми ушуну билип туруп, эми Аллахка бир нерселерди теңдеш кылбагыла деп айтты. Фамар Аллах субханаху ва таала жами'ан нас ан я'будух ва ятруку ибадату ма сиваху. Ару Аллах Таала бардык адамдарды өзүнө гана сыйынууга буйурду, жана өзүнөн башка бир нерселерге ибадат кылуудан кайтарды. Таштоого буйурду. Ва хаза хуа ма'ана ла илаха иллаллах. Мына ушул ла илаха иллаллахтын мааниси. Ва закара субханаху ва таала al-ma'ani al-muqtadiyyah li'ibadatihi. Wa hiya annahu khaliquhum wa khaliqu abaihim wa khaliqu as-samawati wal ard. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha wa yukhriju al-arzaq. ويخرج الأرزاق ومن هذا شأنه فهو المستحق للعبادة. Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынууга таказа кылган. Ошол Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынууга таказа кылуучу маанилерди зикир кылды. Ошол маанилер мына Аллах Таала алардын жаратуучусу, аталарын жаратуучусу, асмандар жана жердин жаратуучусу. Ал жардам ошол өз жардамын түшүрүүчү, жана ал Аллах Таала жамгыр жаадыруучу, жерден рызкыларды чыгаруучу. Мына ушул нерсе ким ушул сыпат менен сыпатталса, мына ушул ал ибадатка татыктуу болот. Фақаулу я юханнас убуду раббакум. О адамдар, Раббиңерге сыйынгыла деди. Хада ятазамману исбатул ал-ибадату лилlah. Бул ибадатты
Аллахқа растоо екендігін өз ішіне қамтиды. Анткени о адамдар Раббиңерге сыйын кыла деді. وقوله فلا تجعلوا لله أنداد يتضمن نفي إلهية من سوى الله لأنه تعالى لا ند له. Жана аяттын акырында Аллахқа бир нерселерди теңдеш кылбагыла деди. Бул нерсе Аллах Тааладан башка бир нерселерди жалган илахтарды жокко чыгаруу болуп саналат. Анткени анын шериги жок болгон зат. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله айтат: المفسر الشهير في تفسير القرآن العظيم الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Мына ушул нерселердин жаратуучусу ал ибадатка татыктуу болгон зат. Наам خالق السماوات والأرض. О Аллах Таала асмандар жана жердин жаратуучусу. الذي جعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. Асманды чатыр сыяктуу көтөрүп, асмандан суу түшүрүп, жерден түркүн түстүү мөмө жемиштерди чыгарган зат. Арзакан лил ибад, пенделерине рызкы болуусу үчүн. Валлази ястахиқу ан ю'бад, ал ибадатка татыктуу болгон зат. Хаза мужабул акыл. Акыл далалат кылган нерсе да ушул. فمن عبد مع الله غيره. Ким Аллах Таалага кошуп башка бир нерсеге ибадат кылса, فقد ضل عن صراط المستقيم. Туура жолдон адашып кеткен болот. وعدل بالله العظيم من ليس مثله. Аллахка тең болбогон нерсени теңдеш кылган болот. Аллаху Таала ла мисля лаху. Аллахка не окшошу жок. ومن عبد مع الله غيره. Ким Аллах Тааладан башка бир нерсеге Аллахка кошуп ибадат кылса Аллахка кошуп ибадат кылса, фақат жа'алаху ниддан лилла. Аллахка аны теңдеш кылган болот. Ва масилан лилла. Жана Аллахты окшоштурган болот ошол нерсеге. Мына ошондуктан Аллахтын теңдеши жок, окшошу жок, эч бир нерсеге окшобогон, теңи жок зат болуп саналат. Мына ошол жерге чейин эми кийинки сабакта анваул ибада, ибадат түрлөрүнү баяндайбыз. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.